ого куй, эмне болуп кетти? Бул мен, атаке. Аябай чоочуттуң го. Сен бул жакта эмне кылып жатасың? Чоң атаңдан калган аспаптар менен таанышкың келдиби? Ооба, атаке. Булар мага ырдап береби десем, ырдабай коюшту. Кызым, булар өз алдынча ырдабайт да. Пожалуйста деп сурансам дагы. Ооба кызым. Кел, андан көрө мен өзүм тааныштырайын. Бул аспаптар өздөрү ырдашпайт. Биз ырдаган ырларга кооз, мукам, үн коштоосун берет. Аны биз музыка дейбиз. Демек мен ырдасам, жанымда музыкасын коштоп турат турбайбы, Туура айтасың кызым. Мына бул кылгыяк. Мунун үнү сырдуу жана терең. Ой, бул скрипкага окшош го. Ооба кызым. Болгондо бул кыргыздын улуттук аспаптарынын бири. А булчу? Бул болсо ооз комуз. Вау, кандай сонун үн. Мунун үнү абдан жумшак сезилип жатат. Ооба кызым, туура айтасың. Муну ооздун деми менен үйлөп, музыка жаратсаң болот. А бул болсо чоор. О, это же флейта. Мунун үнү жылуу жана жеңил болот. Ух ты ж, как интересно. Ал эми бул комуз, кыргыздын улуттук аспабынын эң таанымалы. А муну билем. Алыстан конок келсе, чоң атам ырдап тосо болчу эле го. Туура кызым. Кана, эми айтчы, бул кайсыл аспап? Кылгыяк. А булчу? Бул деген ооз комуз да. Чоор. Бул болсо комуз. Мына кызым, бүгүн улуттук аспаптар менен да тааныштык. Ооба, атаке. Мен да чоң атамдай болуп бардык аспаптарды ойногонду үйрөнөм,